ачкычтарын тапшырып коеюн. Рахмат. Бүгүнкү сатып алынып аткан техника, 10 техника 36 миллион 800 миңден тегерегинде. Өзүңөр көрүп атасыңар, могу техниканын баары тең. Азыр могу 4 машина. Бул биздин Кыргызстандан чыгып аткан машиналар. Ошону уже бир колдонууга алып атабыз да. Мындайча айтканда өзүнүн филиалда Түштүктө филиалы бар, Балыкчыда филиал, Каракечеде ошол филиалдын дарга берип атабыз да. А могу вахтовканы азыр мына айтып атат, мындайча айтканда Урал деген машинени булар арендага алышчу да. Азыр мына өзүнүн машинеси эметип атат, колдонуп атат да. Өзүнүн машинеси менен Кудай буйрса 32 орундук машина экен. Биздин эмелер, кызматкерлер вахта менен иштетишет да. Ошолорду ташыганга, айылдан кеңге чейин ташыганга. А могу суу чачкан машинени болсо, булар өзлөрү мындай самодельный кылып алып, бочканы илип алып, ошо менен суу чачты. Ошол айылдан Байзак айылынан эмеге чейин, Каракечеге чейин таш жолда ошону чаңдатпагыла деп элибизден, айылдын көчөлөрүн чаңдатып атасыңар деп элибизден, ошол элден, Жумгал районунун элинен эме түшкөн, сунуштар түшкөн. Ошону жолду мындайча айтканда жай мезгилинде баягы чаңды жоготуп, суу менен чачып турганга 2 машина. А муну дагы арендага алып жүрүшкөндө ошону жана самодельный машинеси же арендага алчу да. Эми бул өзү 1,5 жылда өзүн өзү актайт. А тиги 2 погрузчик болсо, бул жана Балыкчыда Каракечеден көмүр келип Балыкчыга түшөт, анан Балыкчыдан вагонго жүктөйт да. Ошол вагонго жүктөгөн ал дагы арендада болчу. Азыр эми өзүнүн техникасы менен иштешет да. Бул деле өзүн 1-2 жылдын ичинде актап коет. Бул мурда Каракече кенинде биз анан Балыкчы филиалында биз ошо арендага алып жүргөн техника болчу. Баягы пылеподавительдер деп коет, баягы суу сепкичтер, вахтовка болсо, анан кийин погрузчиктер. Бүгүнкү күндө ошо мына жалпы 21-жылдан баштап эсептесек 118 техника алынган болчу. Ал жерден лизингке да алынган техника болчу. Бүгүн бирок алынып аткан техника бул Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын өзүнүн каражатына алып атат.